Türklerдің Sebat мектебин Marif fonduna almaştırууну kандай oyloysuz deydi. Türklerдің Sebat mektebi bul Türkiýanyň mençigi emes, bul jeke mençik mektep. Anan Sebat mektepleri, Sapat mektepleri Türkiýanyň mamlik akçasına kurulgan emes, balkim jeke işçiler akçasına kurulgan. Bizde mına kança yıldan beri Kırgızstanda köptögen türkler iştep, bizneslerin kılıp öyle жүрүшөt, demek özübüzdün akçaya kurulgan. Egemendүүлүk болгондон beri, Türk'e ozal kelgenden beri kança Türk gelip ketip iştep atat bizde. Bilebiz, Beta Stories, başka magazin dükkönlörünün bardığın. Aşkanlarını bilebiz. Demek bizdin jerde iştep, oşol жерден каражат таап атышат. Анан ошол Türk tuğandar bizge şunday meçit mektep sala turgan bolsa, аны mildet kılbay ele salış gerek. Mamleketin büdjetinden Tuğra bizge meçit salıp berişti muftiyatın büdjetinden. En jakşı Allah razı olsun. Bирок автоматтык түрдө ал Türktörдүкү дагы эмес, биздики дагы эмес, Кудайдын менчигине өтүп кетти. Vakıf деген söz бар. Al эми мектептер бул Türkiýanyň акчасы эмес, балким түрк жарандардын арасында кыргыз жарандары дагы бар. Көпчүлүгү Кыргызстанда иштеген жарандардын түрктөрдүн акчасы бул Türkiýanyň мамлекеттик бийлиги эмес, бул деген эмне урматтуу бир тууган, бул деген эмне менчик акча. Ошондуктан мен алмаштырганды туура эмес көрөт элем. Бирок Marif фонду келип иштей берсин. Ага биз каршы эмеспиз. Кыргызстан ачык өлкө. Эгер келип биздеги стандарттарга туура келбесе, кайра жапканга туура келет. Биздин мамлекеттик саясатыбыз, биздеги эркиндикти биз жоготпошубуз керек. Улуу ага болгонду биз каалабайбыз. Бизге мына старший брат болуп жүрүп, эми ошондон эркиндик болуп бөлүнүп чыккандан кийин дагы бирөө бизге келип бей болуп бергенди биз каалабайт элек. Биз өзүбүздүн башыбыз бар, туубуз бар, президентибиз бар, акчабыз бар, тилибиз бар, эч кимде жок манасыбыз бар, аалымдарыбыз бар. Урматтуу бир ошон үчүн бизге бирөө ага болгонго аракет кылбай эле койсун. Кааласа биз агалык кылып акыл үйрөтүп коюшубуз мүмкүн, анткени көбү бизден тараган. Кээ бир элдер мамлекет болуп калыптана электе, улут болуп калыптана электе кыргыз каганаты бар болуп турган. Ошон үчүн кичине тыйыны болгон келип айта берген болсо, тыйы менен өлчөнбөйт бардыгы. Келсин Marif келсин, башкасы келсин, бардык өлкө келсин, иштесин. Эгерде биздин саясатка каршы келсе, анда эшикке чыккыла, эшик көрсөтүп беребиз. Эгер туура иштеп аткан болсо, келсин деп айтабыз. Ошон үчүн биздин Кыргызстан ичинде башка бирөө келип саясат жүргүзгөнгө мен ойлойм биз жол бербешибиз керек. Биздеги саясат эң туура кетип атат. Экинчи суроо, Гүлендин жүргүзгөн ишмердүүлүгүнө берген багыз кандай, себеби ар кандай айын кептер айтылып келет дейт. Ошол ар кандай айын кептер айтылган үчүн мен Америкага барган сапарымда мен Гүленге жолуктум. Фетхулле Гүлен менен жолугуп, сүйлөшүп отуруп келдим. Эртең ноябрь 3-үндө Пакистанга дагы барам, районлук иштимага барып келем. Андан мурда Бангладешке барып келгем. Мени Фетхулле Гүлен алымга, же Маулана Саатка, же Али Жума Мисирдин муфтийине байлабаш керек. Мен өзүмчө адаммын. Мен кыргыз деген эч качан кулчулук жакшы көрбөгөн элдин муфтиси болгон адаммын. Ошол элдин молдосумун мен. Ошон үчүн бир жака барып жолугуп койсом эле ошого элчип кете турган дегендей жетеленген бир торпокту көрбөш керек. Биздин өлкөбүздө кайсы адамдардын таасири болсо, ошол аалымдар менен жолугуп, тең ата сүйлөшүп, ошолордун пикирин ала турган Кудайга шүгүр кадыр баркыбыз, сүйлөшсөк оозубузда сөзүбүз, башыбызда башыбыз ачкак эмес көтөрүп жүрөбүз. Сопулардын устаздары менен жолугабыз. Фетхулле Гүлен мырзаны урматтайм, сыйлайм, анткени залкар аалымдардын бири. Анын кылып аткан иши өтө чоң, урматтуу бир туугандар. Мен барганда айттым, урматтуу Фетхулле Гүлен мырза, биздин элибизде сизди жакшы көргөндөр бар, жаман көргөндөр бар. Анан жаман көргөндөрдүн кээ бирлери сизди жамандап коет. Ошон үчүн жамандаган ата мен кечирим сурайм. Жамандаган жакшы, анткени илимин көрдүм. Сабак берген сабагына катыштым, китептерин көрүп, мен чындап улуу алым экендигин билдим ал кишинин. Ошондуктан ал киши жөнүндө же башка жөнүндө сүйлөгөн туура эмес. Мисалы үчүн азыркы учурда мына даават жөнүндө айтып булар туура эмес экен деп атпайбы? Мына ушул дагы сөз туура эмес, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн мен 3 ноябрда мына Пакистанга, Райвандга иштимага кетип атам. Мени менен бирге Замир Кары зам муфти кетип атат. Эмне биз барып көрүп келебиз да, айтып келебиз элибизге, журтубузга. Биз ошол кайнап аткан жерине бардык, көрдүк. Айтып аткан сөздүн котормош жок, уктук биз. Эч кандай жерде жаман жок экен деп, эгер ушундай болсо, ошону айтып келебиз, урматтуу бир тууганым. Анткени бул адамдарды куткара турган берекелүү жол. Мына ушундай маселе. Эгерде ачык билбесеңиз сүйлөбөңүз бир нерсе жөнүндө. Анткени кыяматка барганда суралып каласыз, урматтуу бир тууганым. Кыяматка да суралып каласыз.
Eger bilmediňiz bunu çıkbayla koyuňuz degen mesele.